Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ихсан кооперативинин жетекчиси 12 жылга соттолду. Бишкектин 1-май райондук сотунда 16 февралда Ихсан кооперативинин жетекчиси Акинай Бекмурзаева менен директорлор кеңешинин төрагасы Эрмат Абылкасымовдун үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча соттук отурум болду. Алар кылмыш жаза кодексинин бир нече беренелер жана жүздөгөн эпизоддор боюнча айыпталышууда. 1-май райондук сотунун төрагалык кылуучу судьясы Абдималик Акматов Акинай Бекмурзаеваны 12 жылга эркинен ажыратып, келтирилген зыянды жабырлануучулардын пайдасына өндүрүү чечимин чыгарды. Ал эми Эрмат Абылкасымовду сот 11 жылга кесип, сот залынан камакка алууну өкүм кылды. Ал мурда үй камагында болчу. Эсиңиздерге салсак, 2022 жылы Ихсан Групп ЛТД коммерциялык эмес турак жай курулуш кооперативинин башкармалыгына жана уюштуруучуларына алдамчылык жана ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Компаниянын жетекчиси Акинай Бекмурзаева 2022 жылдын июль айында кармалып, 2022 жылдын сентябрына чейин СИЗОго камалган. Ага ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу боюнча айып тагылган. Мындан тышкары башка дагы кылмыш иштери бир өндүрүшкө бириктирилген. Жарандарга келтирилген жалпы материалдык чыгым 1 миллиард сомго жакын. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан боордоштор жана мекендештер. Эгерде документиңизди мөөнөтү бүтүп жатса, Казакстанга кирди чыктыны кааласаңыз, дасыккан айдоочулук тажрыйбасы чоң Авазбек мырзаны сунуштайбыз. Сизди арзан баада, комфорттуу унаада өз дарегиңизден алып кетип, сапарга чыкмакчы. Биздин дарек метро проспект Мира 39Адан жолго чыгат. Байланыш үчүн телефон номерлар +7 936 264 1995 +7 901 33 93 435. Авазбек, жолуңуздар шыдыр болсун. Казакстанга Алтын Ордо базарындагы кыргыз ишкерлеринин маселеси боюнча нота жөнөтүлдү. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине Алтын Ордо базарында иштеген кыргыз ишкерлеринин абалы тууралуу Казакстанга нота жөнөттү. Бул тууралуу тышкы саясий мекемеден билдиришти. Алматы шаарындагы башкы консул жакынкы күндөрү Алтын Ордо соода комплексинин жетекчилиги менен жолугушууну пландаштырып жатат. Учурда Казакстан тарап бул жагдайды жөнгө салуу боюнча башкы консулдуктун кайрылуусун карап жатат. Арыз ээлерине ар тараптуу консулдук укуктук жардам көрсөтүлүп, Казакстандын колдонуудагы мыйзамдарынын алкагында жаралган маселени чечүү үчүн жактоочу алуу боюнча сунуштар берилди. Бул маселе министрликтин жана Кыргызстандын чет өлкөдөгү мекемесинин көзөмөлүндө турат деп айтылат Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Алматыдагы ири базарлардын бири Алтын Ордонун аткаруучу директору Кыргызстандык Эрмек Маркабаевди казак полициясы былтыр 2-июнда кармап кеткен. Ал ошондон бери тергөө абагында отурат. Садыр Жапаров Афганистандагы эң башкы 3 көйгөйдү атады. Президент Садыр Жапаров 16 февралда Бишкек шаарында улуттук коопсуздук боюнча коопсуздук кеңештеринин катчыларынын Афганистан маселеси боюнча 6-регионалдык диалогунун катышуучулары менен жолугушту. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Иш-чарага Кыргызстан, Индия, Иран, Казакстан, Кытай, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстандан коопсуздук маселелерин көзөмөлдөгөн жогорку өкүлдөр келген. Жапаров Афганистандагы эң башкы 3 көйгөй катары терроризм, наркотрафик жана алсыз экономиканы атады. Президент Афган экономикасына токтолуп, өлкөнүн улуттук банкынын тоңдурулган активдери Афган элинин жыргалчылыгы үчүн тез арада пайдаланууга берилиши керек деген пикирин билдирди. Ошондой эле гуманитардык жана экономикалык кризисти жеңүүгө жардам берүү максатында экономикалык жана маданий диалогду өнүктүрүүгө даярдыгын кошумчалады деп айтылат маалыматта. Садыр Жапаров өлкөлөрдүн жана эл аралык уюмдардын биргелешкен жана координацияланган аракеттери аркылуу гана эл аралык коопсуздукту курууда маанилүү натыйжага жетүүгө болорун белгилеген. Түрмөдө саясатчы Алексей Навальный каза болду. Орусиядагы абактагы оппозиционер саясатчы Алексей Навальный каза болгонун 16 февралда орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттары өлкөнүн федералдык жаза аткаруу кызматына таянып билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда, Ямал-Ненец автоном округундагы номер 3 түзөтүү мекемесинде жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Навальный сейилдеп келгенден кийин өзүн начар сезип, дароо эсин жоготкон. Бардык тийиштүү реанимациялык аракеттер жасалды, алар оң натыйжа берген жок. Тез жардам дарыгерлери ал каза болгонун тастыкташты, өлүмдүн себебин тактоо жүрүп жатат деп айтылды маалыматта. Айрым орусиялык журналисттер саясатчынын каза болушуна кан тамырды уюган кан тромб себеп болушу ыктымал экенин айтып жатышат.
Навальный жазалоочу жалгыз кишилик камерага 27 жолу камалганын 14 февралда маалым болгон. Навальныйдын адвокаты Леонид Соловьев анын үй бүлөсүнүн чечими менен азырынча эч кандай комментарий берилбей турганын Новая газетага айткан. Азыр териштирип жатабыз. Адвокат Алексей менен шаршемби күнү жолуккан, анда баары жайында эле болчу, деди ал. Саясатчынын басма сөз катчысы Кира Ярмыш азырынча бул кабарды тастыктаган эч кандай маалыматы жоктугун айтты. Алексейдин адвокаты азыр Харпка жөнөп жатат, маалым болоор замат айтабыз деп жазды ал X социалдык түйүнүнө. Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков тийиштүү эрежелерге ылайык жаза аткаруу мекемеси териштирүү жүргүзүп жатканын, мында кандайдыр бир өзгөчө тапшырма берип териштирүүнүн кереги жоктугун айткан. Тромп боюнча маалыматтарга ал мен билбейм, аны дарыгерлер тактайт деп жооп берген. 47 жаштагы Навальный камакта 2021 жылдын январь айынан бери отурган. Былтыр август ал экстремисттик ишмердүүлүк менен алектенген уюмду негиздөө жана каржылоо деген кине менен 19 жылга эркинен ажыратылган. Буга чейин Евроше иши боюнча айыпталып 9 жылдык жазасын өтөп жаткан. Навальный өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келген. Ал 2021 жылдын башында Орусияга Германиядан дарылануудан кайтып келатканда кармалган. Бир катар укук коргоо уюмдары Навальныйды саясий туткун деп таанышкан. Мадумаров протокол боюнча акталып акча чыры менен айыпталабы? Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адаха Мадумаров камалгандан бери шайык этип ден соолугу начарлап жатканын жакындары айтып келишет. Козголгон кылмыш иштеринин келечеги кандай болушу мүмкүн? Ар кыл кептер козуп жатат. Айрым талдоочулардын божомолуна караганда Мадумаровдун чек ара чырына байланыштуу протоколго кол койгону күчүн жоготуп, акталаары, бирок адвокаттын арызы ири суммага байланышкан каражаттын негизинен соттолобу. Арыздануучу өткөн шайлоодо Бүтүн Кыргызстан партиясы аркылуу депутат болуу үчүн сүйлөшүп, акча бергени, анан талаада калганын жар салып келет го. Ушул өңүтүнөн абал татаалдашабы? Чындыгында коомчулугу ички чыр-чатакты деталдуу түрдө билбейт. Бул таризде дыккат талданышы керек. Адаха Мадумаровго саясий куугунтукпу же чын эле кылмыш иши барбы? Албетте мезгил удулуна жараша ачыкталат эмеспи деп жазган Арба Кейжи сайты. Саламатсыздарбы, мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Сиздерге отчет катары сбор башталгандан бери 3 февралга карата сколиоз оорусу менен ооруган кичинекей кызыбыз Маликага 200 000 сом акча каражаты чогулду. Дагы 1 580 000 сом каражат жетпей турат. Келиңиздер, ушул видеого 1 мүнөт убакыт бөлүп ушул Малика үчүн дагы бир жолу ушул каражаттын топтолушуна себепчи болуп кетиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Ушу сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турабыз. Кичинекей кызыбыз Малика ушу кичинекей кезинен бери ушу сколиоз оорусу менен жабыркап келет. Ушу кызыбыздын биз дагы айыгып кетишин, элдин балдарындай болуп ойношун, тилеген максаттарына оюна жетишин аракет кылабыз. Ушуга сиздердин жардамыңыздар керек. Ошого биздин акчабыз, каражатыбыз жетишпей атат. Ошого жардам берип коюшуңуздарды өтүнөбүз. Акчага котором десеңиздер, Сбербанк Болотбек С деп чыгат, Мбанк Болотбек А деп чыгат. Ушул номерге которо берсеңиздер болот. Ага жардам берип коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. Сиздерди жакшы көрөм. Кыргызстан Казакстанда өтчү көчмөндөр оюндарына көк бөрүнү кошууну сунуштады. Кыргызстандык делегация 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктын жүрүшү менен таанышуу үчүн Астана шаарына барып, көк бөрү оюнунун тизмеге киргизүүнү сунуштады. Бул тууралуу Көк бөрү федерациясынан кабарлашты. Алайык көк бөрү көчмөндөр оюндарынын тизмесине кирбей калган. Мындан улам федерация президенти Рамис Жунусалиев алдыдагы көчмөндөр оюндарында көк бөрүнүн кирбей калганы өкүнүчтүү экенин айтып, бул маселеге кыргызстандыктар өзгөчө көңүл буруп жатканын билдирди. Эгерде көк бөрү көчмөндөр оюндарына кирсе, Кыргызстан көк бөрү боюнча да, көк бар боюнча дагы 2 курама команда алып келүүгө даяр экендигин билдирди деп жазылат маалыматта. Казакстандык делегация бул маселе боюнча сүйлөшүүгө макул болуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү улантууга кызыктар экендигин билдирген соң, Кыргыз тарап кийинки жолу ушуну Бишкекте өткөрүүнү сунуштаган. Сүйлөшүүлөр марттын башында Бишкекте уланмай болду. Уланбек Далиев президенттин Ысык көлдөгү өкүлү болуп дайындалды. Уланбек Далиев президенттин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Тийиштүү жарлыкка Садыр Жапаров кол койгон. Далиев буга чейин облустун башчысынын биринчи орун басары болуп иштеп келген. Ал эми аймактын мурдагы жетекчиси Эмилбек Абдыкадыров кызматтан кече алынган. Бишкектин мурдагы мэри облусту 4 ай башкарды. Туугандар, биз Кудайга кааласа бүгүн 3-турга старт берген алда турабыз.
1 saat алдыңкы видеону көрсөңүздөр тапшыруу аземине болду. Эми бул оюнга билет алыш керек. 500 сомго камерага отургузуш керек туугандар. Бул машина менен тааныштырып коеюн туугандар. Российский номер экен дебеңиздер. Бирок өзүбүз айдаганга алганбыз. Чисто четкий машина туугандар. Таза машина. 500 сомго утасыздар. 2006 жылкы. Объему 1.5-те. Таза машина. 500 сомго билет алып утсаңыздар болот туугандар. Ушул көрүп турасыздар, кызыл цветте четкий машина. Кийинки машинабыз Nexia 2 дегендер үчүн Nexia 2 койдук туугандар. 2010. Бул дагы таза машина. Көрүп турасыздар. Буну дагы 500 сомго билет алып утасыздар туугандар. Биз WhatsApp билет номер алыш билети жазып койдук экранга. Ошол номер менен байланышып алсаңыздар боло берет туугандар. Главныйда бул эми көрүп турасыздар туугандар. Камера мунун баасында айтпай эле коеюн, сенасын билесиздер, күчтүү машина. Бирок кымбат машинаны 500 рубльдик оюнга силерге коюп бердим туугандар. 500 рубльге алып ушул машинаны утуп алсаңыздар болот. 2004 жылкы 2.4 объемдо коробкасы автомат, левый руль, бар жогу таза четкий машина туугандар. Бул машинадан тышкары эки телефонубуз бар. Көрсөтүп коёк. Samsung A24 деген бул оюна дагы эки телефон койдук туугандар. Эки телефондон тышкары 123 миң сомдон пулубуз бар. Общий призибиздин саны 125 приз болот. 123 миң сомдук пул. 3 машина, 2 телефон 125 приз туугандар. Билеттин количествосы 3000 билет болот. 500 сомдон ушул биздин 125 призди утуп алсаңыздар болот. Билет алыш үчүн биз описанияга номер жазып койдук. +7 925 906 2704 саңыздар ушул номерде WhatsApp бар. Ушул номерде Сбербанк бар, Россиядагыларга жеңил. Сразу чекти жөнөтөсүздөр, билет барат туугандар. Кыргызстандан алуу үчүн Мбанк номерибизди жазып койдук. Момент чекти жөнөтөсүздөр, билетиңиздер барат. Кыскача атыңыздарды жазып коесуздар. Сиздер дагы российский номерге чекти жөнөтөсүздөр туугандар. 500 сомго билет алып ушул машиналарды утуп алсаңыздар болот. Билет алышка шашылып. 21 жылда мыйзамсыз сатылган жерлер Ысык Ата кадастрынын директору кармалды. Ысык Ата райондук кадастр мамлекеттик мекемесинин директору кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмей ылайык шектүү баасы 115,6 миллион сомдук 33,8 гектар жерди 39 адамга мыйзамсыз берип жибергени аныкталган. Гегети Гөлтөр 1 жана Токмок Гөлтөр 2 токойчулуктарындагы жерлер менчикке сатылып кеткен. Анда Гөлтөр багбанчылык шериктештигинин жана Чүй Токой чарбасынын эмгек жааматынын кеңешинин 1992, 1996, 1999, 2006 жылдардагы жасалма протоколдору пайдаланылган. Шектүү мурда Чүй Токмок кадастрын жетектеген, ал 15 февралда тергөө абагына киргизилди. Атайын кызмат Чүй Токой чарбасы жана Чүй Токмок кадастр мекемеси тарабынан 2001-2022 жылдары 4 сотуктан 150 гектарга чейинки аянттагы 226 мамлекеттик акт мыйзамсыз берилгенин аныктап, тергөө жүргүзүп жатат. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигин Алмазбек Примов жетектемей болду. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттикти Алмазбек Примов жетектейт. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык президент Садыр Жапаров тиешелүү тескемеге кол койгон. Январь айында мамлекеттик мүлктүн буга чейинки директору Канатбек Тургунбеков кызматынан алынган. Кыргызстандын чет өлкөлөрү менен соода жүгүртүүсү 30%га көбөйдү. Кыргызстандын тышкы жана өз ара соодасынын көлөмү өткөн жылдын январь-декабрында 15,7 миллиард долларды түздү. Бул туурасында Улуттук статистика комитети билдирди. 2022 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу соода жүгүртүү 29,9%га көбөйгөн. Мында экспорттун көлөмү 46,8%га, импорт 26%га өскөн. Ошондой эле ЭЭПке мүчө мамлекеттер менен өз ара сооданын көлөмү 4,4 миллиард долларга 8,7%га төмөндөп кеткен. Жүгүртүүнүн басымдуу бөлүгү Россияга 67,3% жана Казакстанга 33,3% туура келген. Кыргызстан былтыр 1,3 миллиард долларга 20 тоннадан ашык алтын саткан. Өткөн жылы Кыргызстан жалпы баасы 1 миллиард 284,4 миллион долларга 20 тонна 213,1 килограмм 213 килограмм алтын экспорттогон. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети кабарлады. Алтын сатып алган мамлекеттер: Швейцария 17 тонна 65,1 килограмм, Гонконг 1 тонна 847,7 килограмм, Бириккен Араб Эмирлиги 1 тонна 294,7 килограмм, Туркия дээрлик 5,6 килограмм. 2018 жылдын берки экспорт боюнча маалымат 2022 290,5 килограмм.
2021 24,8 тоннадан ашык 19 тоннаны кошкондо Улуттук банк аны резервтердин валюталык бөлүгүн толуктоого жумшаган. 2020 жылы дээрлик 17,7 тонна, 2019 жылы 18,7 тонна, 2018 жылы 16,5 тонна. Башкача айтканда Улуттук банктын 19 тонна сатканын эске албаганда, өткөн жылы рекордтук көлөмдө алтын экспорттолгон. Кыргызстан адатта ири өлчөмдө алтын сатчу, бирок 2021 жылы экспорт кескин азайган. Баалуу металлдар рыногунун катышуучуларынын Лондон ассоциациясы кыргыз алтына акты ишенимдүү жеткирүүчүлөрдүн тизмесинен убактылуу чыгарып, бул статус кийинчерээк калыбына келтирилген. Ошондой эле бийлик күтүлбөгөн жагдайларда колдонуу үчүн баалуу металлды камдап жаткан. Кыргызстандан жумуртка экспорттоо 440 эсеге азайды. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин маалыматында айтылат. Өткөн жылы сыртка жалпы баасы 10 000 сомду түзгөн 500 жумуртка экспорттолгон, анын баары Казакстанга сатылган. 2022 жылы Кыргызстан 41 000 долларга 220 320 даана жумуртканы Өзбекстанга саткан болчу. Ал эми импорт тууралуу айта турган болсок, Статком ар кандай маалыматты көрсөтүүдө. Биринде 211 миллион, экинчисинде 8,7 миллион даана алып келингени жазылган. Эске салсак, Кыргызстан тоок жумурткасынын импортунан көз каранды. Жакында эле Чүйдүн ысы ката районунда Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун колдоосу менен тоок фабрикасы ачылган. Анын жардамы менен өлкөнүн калкын жумуртка менен камсыздоо 60-тан 70%га чейин өсөт. 2026 жылы бул көрсөткүчтү 85%га жеткирүү пландалууда. Орточо физиологиялык керектөө нормасына ылайык жылына ар бир кыргызстандык 182,5 жумуртка жеши керек. Таластагы жол кырсыгынан 10 адам жабыркады. Суусамыр Талас-Тараз жолундагы авариядан 10 адам жабыркады. Алардын баары ооруканага жеткирилди. 5 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат. 1 адамга операция жасалды. 2 үйгө дарыланууга чыгарылган. Азаттыкка облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришкен. Окуя 16 февраль күнү аталган жолдун Жон Арга айылындагы бөлүгүндө болгон. Расмий маалыматка ылайык 2023 жылдын 9 айында Кыргызстанда 4800 жол кырсыгы катталып, анда 489 адам көз жумган. 2022 жылы 7040 жол кырсыгында 11049 киши жараат алып, 690 адам жашоо менен кош айтышкан.